Саламатсыздарбы? Мен Кулжа Чарова району, Жалал Абад областынын Токтогул районуна караштуу Ничке Сай айылынын тургунумун. Мен ушу бала кезимден ушул жерде чоңоюп өстүм. Анан орто мектепти бүткөндөн кийин эле ушул өзүбүздүн айылга эле келин болуп түштүм. Анан кайненем иштүү, чебер ууз болгон, тон жасаган, шырда койгон, ушундай өрмөлөрдү соккон, өрмөк соккон, боолорду, боз үйдүн боолорун соккон, шалча соккон. Мен ошолорду ошол кайнене менен апаман үйрөндүм. Ал киши аябай мындай кыйын ууз чебер эле. Анан үйрөткөндө дагы өзүң жасай бер, сого бер деп мага өзүмө таштап койчу да. Анан мен отуруп, ушуларды ойлонуп отуруп, анан согуп кеттим, тез эле үйрөнүп кеттим. 200 нөмө боолорду соктум боз үйгө. Кыздарымдын себине деп шалчаларды 200 нөмө кылып аларды согуп бердим. Негизинен ушул шырда койгонду, шырдакты жасаганды үйрөндүм, тон тиккенди үйрөндүм. Мен ушуларды жасап калышыма ошо негизинен апам себепчи болду да. Кайнеңизге чейин өзүңүз мисалы үчүн кыз кезиңизде аракенчи элеңизчи? Кыз кезимде эми үйдөн азыраак жасап калчумун, көп кызыкчу эмесмин да. Апам шырдак кармап калса, мен